Азыр сенин колуңду сурайм. Жок деген жооп кабыл албай түшүндүң да мени. Жаудыраган көзүңдү, кылыктаган мүнөзүңдү мага арнап, өмүрлүк жарым болууга макулумду берчи. Жоопсуз сүйүүдөн акылынан айныган жаш жигит өз сүйлөшкөн кызын уурдап, бирге үй бүлө куруу максатында оройлук мерездик менен колун сурайт. Бирок муну сунуш деп айтуу да кыйын. Ал чынында эле кыздан кыйноо алдында макулдук талап кылат. Аячы 2024-жылы чыккан Сапар Сайназаров менен Болотбек Тилектин триллери. Буга чейин экөө көбүнчө комедия жанрындагы эмгектери менен белгилүү болушкан. Тасма биринчи жумада эле өндүрүш чыгымдарын толук жапкан жана көрүүчүлөрдүн симпатиясына ээ болуп, жаратуучуларды тасманын уландысын тартуу тууралуу ойлонууга түрткү берген. Ошондой эле Казакстандын кинотеатрларында да көрсөтүлгөн. Ошентсе да интервьюларда авторлор бир нече жолу белгилешкендей, бул тасмадагы айтылган ой толугу менен бүткөн. Ал эми уландысын тартуу тилекке каршы көрөрмандардын кыялы бойдон калмакчы. Аячы тасмасына болгон баардык урмат сый менен айта кетсек, ал көп жагынан чындап эле мыкты чыгарма. Өзгөчө аягындагы күтүүсүз бурулуш окуя көрүүчүнү таң калтырып, бүт баарын башынан тескери карап чыгууга түртөт. Бирок биздин каналда талкууланган башка тасмалардан айырмаланып, бул жолкусун бардык ойлор менен макул эмеспиз. Ошондуктан бүгүн Кыргызстан үчүн өтө актуалдуу болгон абьюзивдик мамилелер темасына токтолгубуз келип турат. Дагы бир жолу эскерте кетели. А дегенде сөзсүз Аячы тасмасын өзүңүз көрүп алыңыз. Ал мисалы этномедиада жеткиликтүү. Бул видеодо спойлерлер бар. Эмесе баштайлы. Элиза, жак мен сени сүйөм. А мен сени сүйбөйм. Алгач тасманын сценарийин карап көрөлү. Аягында көрүүчүлөрдү күтүп турган күтүлбөгөн бурулуш эмне жөнүндө? Биринчи эле кадрларда башкы каарман Арнис өзүнүн сүйлөшкөн кызы Элиза башка жигит Медер менен жашыруун жолугуп жүргөнүнө күбө болот. Андан соң Элиза ага баары бүткөнүн, эми башка бирөөнү жактырарын айтып, мурда айтылган сөздөрдүн жана сезимдердин баарынан баш тартат. Биздин оюбузчу. Экөөбүздүн кыялдарыбыз. Сен мага берген убадаларың, сүйөм деген сөздөрүңчү. Кандай түшүнбөйсүң, мен саған жөн эле айтып койгом. Экөөбүздө болгон мамиле ал жөн эле убакыт өткөзүү үчүн болчу. Бул уккандарынан жан дүйнөсү бүдөмүк болгон Арнис эртеси күнү кыздын үйүнө келип, андан түшүндүрмө талап кылат. Бирок Элиза андан баш тартканда ал аны күч менен унаасына салып, өзүнүн ижаранган баатерине алып барып сүйлөшүүнү көздөйт. Бирок булар тынч сүйлөшө алышкан эмес. Кызга болгон орой мамилесине милиция лейтенанты күбө болот. Эмне болду байке? Тынччылыкпы, эмне болот? Байке, суранам. Жардам берип коюңузчу, бул мени бир жакка кыйнап алып баратат. Жок байке, бул эми үй бүлөлүк маселе, сураныч келишпей эле койбойсузбу? Чындап эле жолдошум. Арнис милиция кызматкерине оор жаракат келтирет. Аны коңшу гаражга жашырып жаткан учурда Элиза милиция чакырууга жетишет. Арнис кармалуудан качуу үчүн кызды уурдап, аны менен бирге шаар четиндеги Кашка суу тоо лыжа базасына кетет. Бул жерге ал Элизага буга чейин көздөгөндөй эле колун суроо максатында алып барат. Кыз мурда мындай сунушту кыялданар эле. Романтический ужинды жасап туруп, мен колумду сурасам? Анан макул болуп эле. Ойлонбой туруп. Ошол эле маалда милиция баардык күчүн колдонуп, кылмышкерди издөөгө киришет. Тергөө учурунда коңшулардан, Элизанын ата-энесинен, алар шаардагы эң бай адамдардан экени да маалым болот. Жана Арнистин апасынан көрсөтмөлөр алынат. Арнис өзү байкабастан айрым издерди калтыргандыктан милиция алардын аркасына түшөт. Бирок аларды кармоо оңой болбойт. Алгач бир майы кызматкери Арнисти кое берет. Андан кийинкиси май куюучу жайда башталган куугун маалында аны көз жаздымда калтырышат. Простите, пожалуйста. Вы сдачу забыли. Молодой человек очень подозрительный. Мне кажется, их нужно проверить. А вот вы откуда знали? Она показала жест о помощи. Жигит.
жигит кызды Кашка Суудагы өзүнүн кичинекей үйүнө алып келет. Ал эми милиция анын апасынын жардамы менен алардын жайгашкан жерин аныктайт. Экөө түндү токойдо жашынууда өткөрүп, ал эми таң аткандан кийин Арнис үйлөнүү үлпөт салонун тоноп, Элизаны курал менен коркутуп, аны үлпөт көйнөгүн кийүүгө мажбурлайт. Андан соң жарандык абалды каттоо мекемесинин кызматкерин курал менен коркутуп, нике күбөлүгүн жазып берүүгө мажбур кылат. Анын унаасын айдап качышат. Молдону да коркутуп, нике кыюу жөрөлгөсүн өткөрүүгө мажбурлайт. Молдоке, сен азыр биздин никебизди кыйып үйүңө кетесиң, же бейишке кетесиң, танда. Мына ушул учурда тасмадагы эң маанилүү сахнага күбө болобуз. Көрүүчүлөр буга чейин бул жөн эле акылдан адашкан зөөкүрдүн окуясы деп ойлошкон. Арнис өзүнүн бузуку аң сезиминде нике күбөлүгүн алып, нике кыйылгандан кийин, башкача айтканда үй бүлөлүк жуп болуунун жолун аткарып бүтүп, Арнис биринчи Элизаны, андан соң өзүн өлтүрүп, бирге аркы дүйнөгө кетүүнү көздөгөн. Бирок акыркы мүнөттө кыз ага сүйүүсүн билдирет. Мени сен жакшы көрөм. Мен де сен жакшы көрөм, Арнис. Мен сен бүт өмүрүм менен жакшы көрүп, сага турмушка чыккым келген. Ошондо сыр ачылып, көрүүчү чындыкты билет. Элизанын ата-энеси аны Медерге атасынын болочоктогу бизнес өнөктөшүнүн уулуна турмушка чыгуусуна мажбурлашкан. Ал күнү кыз Медер менен жолугуп, баарын тактоону жана токтотууну каалаган. Бирок Медер ага уктата турган дары кошуп, зордуктап, компроматтар менен коркутуп, аны Арнистен баш тартууга аргасыз калтырган. Налюбовалась? Теперь ты будешь делать то, что я тебе скажу. А если нет, сначала я отправлю это видео тебе в университет, чтобы все студенты посмотрели на это. А после я отправлю твоим родителям, чтобы они увидели, какая у них дочь. Арнис сүйүктүүсү кандай азапты баштан кечиргенин түшүнүп, арсыз зөөкүрдүн үйүнө барууну көздөйт. Бирок жолдо алар майы кызматкерлерине туш болушат. Андан кийин куугунтук башталат. Алардын унаасы айланып жарылат. Куугунтукчулар алардын өлгөнүнө ишенип, өрттү өчүрүп жатышканда биздин каармандар Медердин үйүнө жетишет. Ал жерде ал жаңы курмандыгын зордуктап, коркутуп жаткан болот. Арнис Медерди атып салат жана компромат камтыган телефонду алат. Бирок Элизага карата жасалган зомбулуктун видеолорун көрүп, чыдабай аны өлтүрмөкчү болот. Ал акыркы сөзүн айтып, зомбулук адамдардын унчукпаган макулдугунан, башкаларга карата кайдыгерлик, ырайымсыздык айынан уланаарын жана биз үн катмайынча, чара көрмөйүнчө ыплаз иштер, курман болгон кыздар көз жоосунда кала берерин белгилейт. Бирок ошол замат келген атайын күчтөрдүн кызматкерлери Арнисти өлтүрүшөт. Алгач эле айтуу керек, сюжеттеги бурулуш чындыгында күтүүсүз болуп, негизги каармандарга карата тасма боюнча калыптанган көз карашты өзгөртөт. Тасманын көп бөлүгүндө кыз да, жигит да жагымсыз жана терс таасир калтырса, аягында аларга, өзгөчө Элизага бооруң ооруйт. Күтүүсүз аягына эмне үчүн таң каласың деген суроого келсек, биздин оюбузча бир нече себеп бар. Биринчиден, промо компания учурунда тасманын жарнак кагаздарында же трейлеринде сценарийдеги 2 кабаттуу маани тууралуу эч кандай сыр жок эле. Бул кино маркетингинин жогорку деңгээли. Экинчиден, сюжеттеги бурулуш кандай гана таң калыштуу болбосун, коомдогу зомбулук деңгээлинин жогору болушу менен байланыштуу. Акыркы жылдары аймакта үй бүлөлүк зомбулуктун учурлары көбөйүп, ал окуялар коомчулукка жарыяланууда. Борулай, Айзада, Салтанат бул тизмени уланта берсек болот. Жана өкүнүчтүүсү, бул тизмек дагы деле уланып жатат. Бул окуялар социалдык тармактарда жана жаңылыктарда талкууланып жатканда, көрүүчүгө мындай зөөкүр жигиттер чындыгында бар экенине ишенүү оңой. Алар кыздан баш тартууну укканда, акыркы жегине чейин барып, аны туткунга алып тим болбостон өлтүрүп салууга чейин барышы мүмкүн. Мисалы, Асель Ногойбаеванын күйөөсү ушундай сөздөрдөн кийин жубайынын мурдун жана кулагын кесип салганын унута элек болсо керек. Дагы бир жагдай. Тасманын трейлеринде чыныгы окуялардын негизинде деген сөз бар. Бул көрүүчүнүн Арнис негизги душман деп ойлошуна алып келет. Үчүнчүдөн, бул бөлүккө бир аз кенен токтолушубуз керек. Чыгарманын сценаристтери Сапар Сайназаров менен Болот Бектилек көрүүчүнү күтүүсүз жыйынтыкка сапаттуу даярдап, аны акыркы бурулушка дыкат түрдө жеткирген.
Оюбузду так түшүндүрүү үчүн окшош темадагы эки белгилүү тасманы салыштырып көрөлү. 2013 жылы чыккан «Иллюзия обмана» менен 2006 жылдагы «Иллюзионист». Көрүнүп тургандай, экөө тең фокусчулардын шоусун чагылдырган теманы көтөрөт. Экөө тең чоң бюджетке ээ. Албетте, эч болбосо жакшы сценаристтерге жете турган каражат бөлүнгөн. Белгилүү актерлор да чакырылган. Бирок бул жагынан «Иллюзионист» «Иллюзия обмана» тасмасына караганда алда канча аркада. Ал 7 жыл мурда чыккан. Бюджети 58,5 миллион долларга аз. Башкы каарман көрүнүктүү жогорку деңгээлдеги актер Эдвард Нортон гана бар. Ал эми «Иллюзия обманада» Марк Руффало сыяктуу бир нече белгилүү актерлор чогулган. Бирок эң негизги күрөштө, көрүүчүлөрдү адаштыра билүү жөндөмүндө «Иллюзионист» сөзсүз түрдө алдыга чыгат. Тасма 19-кылымдын аягындагы сыйкыр жана эзотерика менен толтурулган атмосферага алып келет. Көрүүчү бир аз болсо да шектенет. Тасмада чыныгы сыйкыр барбы же жокпу? Бир да жагдай тасманын жакшы аякташынан кабар бербейт. Каармандардын көзү аркылуу Ханзаданын зөөкүрлүгү, Хан сарайдагы сасык оюндар көрсөтүлөт жана башкы каарман өзүнүн сүйгөнүн жоготуп алат деп ишенебиз. Башкы каарман иллюзионист Эйзенхайм. Сырдуу, бирок колунан бардыгы келбейт. Көрүүчү анда башынан эле жеңиштин жолу бар деп ишенбейт. Ошондуктан аягында күтүүсүз жыйынтык таң калтырат жана чын дилден суктандырат. Эйзенхаймдын сүйгөнү Софи тирүү болуп чыгат. Мунун баары жакшы ойлонулган спектакль жана мыкты курулган иллюзиялар. Ханзада жеңилди. Бирок эң маанилүүсү аягында көрүүчү тасманын башынан эле белгилер жана табышмактар бар экенин түшүнөт. Мисалы, дарыгерге өлүктүн денесин карап чыгууга тыюу салган учур. Баары пландаштырылган жана көрүүчүнүн мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бул нерсени аңдоого. Бардык сыр ачылгандан кийин каармандардын максаттары ачык көрүнөт. Көрүүчү окуянын логикасына ичкилик менен макул болуп, ооба, бул нерсени мурда эле түшүнсөм болмок деп ойлойт. Ал эми «Иллюзия обмана» жөнүндө мындай тыянак чыгара албайсың. Тасманын башынан аягына чейин ФБР агенти Дилан 4 фокусчуну кууп жүрөт. Алар бир катар уурдоо жана башка кылмыш иштерин жасашат. Аягында болсо Дилан өзү долбоордун башкы уюштуруучусу болуп чыгып, көп жылдар бою атактуу иллюзионист Лайонел Шрайктын өлүмү үчүн өч алуу планын түзгөнү белгилүү болот. Бирок көйгөй, тасманы көрүп жаткан көрүүчү бул сырды өзү чечүүгө мүмкүнчүлүк дээрлик берилбейт. Бир-эки диалог жана Шрайк жөнүндө бир жазуу гана Диландын чыныгы максатын түшүнүүгө жетиштүү эмес. Ооба, аягында биз таң калабыз, бирок ал жыйынтык логикага туура келбейт жана кичинекей кумурскадан пилдин сөлөкөтүн издегендей көрүнөт. Андан тышкары тасманын жалпы атмосферасы бизди алдап жаткандыгына айкын дайындап турат. Аягында сөзсүз бир нерсе болот. Анткени тасма алдоонун иллюзиясы деп аталат. Биз муну дайыма эстеп турабыз жана ошол негизде жалпы чөйрө сюжеттеги бурулуштун таасирин азайтат. Ошондуктан кинодо күтүлбөгөн жыйынтыкты аныктоо парадоксалдуу болсо да, табигый болушу өтө маанилүү. Көрүүчү башкы каармандардын көздөгөн максаттарын ичкилик менен кабыл алып, чындыгында эмне болуп жатканын билүүгө мүмкүнчүлүк берген жандырмактар менен сырларды эстешине жардам бериши керек. Аячы тасмасына кайтып келсек, көрүүчүнү акыркы окуяга дыккат түрдө даярдоо чоң таасир калтырат. Баарын өз ордуна коюп берет. Хронометраж боюнча таратылган сырларга көңүл буралы. Тасманын эң биринчи кадрларында Медер кандайдыр бир көрмөксөндүк менен башкы каармандын жанынан өткөнү байкалат. Бул баары алдын ала коюлган капас сымал сезим берет. Эгерде бул жашоодогу шарттарда болгондо, ал Элиза үйүнө киришин күтүп, ага жакындаган бейтаныш бирөө бар экенин көрсө, сөзсүз машинеден түшүп, аны менен сүйлөшмөк. Ал аны байкабай калышы, же бороондуу күндө адам сейилдеп жүрөт деп ойлошу мүмкүн эмес эле. Тасма бою көрүүчүлөргө бул түгөйдүн бактылуу күндөрүнөн жана бири-бирине болгон сезимдери тууралуу элестери көрсөтүлөт. Бирок бир заматта баары өзгөрөт. Көрүүчү аягына чейин бир нерсе жашырылганын сезип, бизди белгисиздикте калтырып жаткандарын түшүнөт. Келжан. Кудай буйруса тойго чейин толтур акча чогултуп, шикарный той кылабыз, э? Кандай сонун. Вау. Сонун жер экен. Кайдан таптың? Кетесің бе? Карачы колуң, бетиңди, ай. Зато көрдүң ба кандай таяк жеп калышты. Бирок сценаристтердин колунан эң алдыга ал жөн гана жийиркеничтүү зөөкөр,
Ал эми кыз башка бирөөнү жактырып калды деген идея коюлат. Ошондуктан флешбектер экинчи даражада болуп көрүнөт жана дал ушул учур жыйынтыкка өзгөчө таасирин тийгизет. Андан тышкары Арнис өзү да бир нече жолу Элизанын мурдагы жана кийинки жүрүм туруму түшүнүксүз экенин белгилейт. Бул биз билбеген бир нерсе болгонун баса айтат. Жаным, эмне болуп атасың? Нормально түшүндүрүп берчи, экөөбүздө баары жакшы эле болуп атпадыбы? Киресиң, кайра чыгасың. Лишний движение кылмай жок. Аңсы эле сюрприздериң ашыкчы болбойт. Мен айтып эле сюрприздерин токтотто. Тынч отуруп тур. Жана сюрпризиң деле жетет. Неге мынтип атасың? Эмне кылган үчүн мынтип атасың? Sen bari beni düşünmesin. Сен түшүндүрбөйсүңбү? Неге мынтип атасың? Укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана Элиза өзү дагы Арнистин жүрүм турумуна таң калышат. Абьюзерлерди көп көргөн милиция кызматкерине да таптакыр өзгөчө көрүнөт. Арнис сүйүктүсүнүн жүрүм турумун түшүнүүгө аракет кылып, акылдан тайып жатканы байкалат. Arnis, onu niye kılgan? Sen bundan meselen kal. Sen bundan meselen. Sen bundan taş parmağı meselen kal. Я был Ромео. Извращенец, где маньяк. Бул кылмышкер точно мейістен айнып калган. Точно. Да. Барган сайын бул жагы кинодо ойлоп бартат го. Бул типоктун максаты эмне? Бул натуритипке эмне? Мунун дагы бир балекеттин ичинен чыга элек да. Кеттик. Адрес боюнча кеттик. Эртеле келе. Элизанын ата-энеси менен сүйлөшүүдө Медер менен болгон мамилелердин артында бир нерсе туура эместиги ачыкка чыгат. Он ее любит. Она его, кстати говоря, тоже любит. Ты же не согласился. Каяктакылар менен кудалашамын, бизнес кыламын деп. Сидишь теперь, ни бизнеса, ни дочки нету, где она ходит? Ошентип авторлар жетиштүү деңгээлде сырларды берип, бирок баарын жок ал чындап эле зөөкүр, башкалардын жок деген жообун кабыл албаган адам деген идеяга айкалыштырышкан. Бул болсо финалды табигый жана негиздүү кылат. Эгерде авторлардын негизги билдирүүсүнө кайрылсак, анда тасмада Арнис менен Медер экөө тең чыныгы жүзүн көрсөтүшөт. Ооба, Медер алдаганча начар. Ал кыздарды кыйнап, зордуктап, коркутуп, психологиялык жактан сындырып, тасмада ал чынында желмогуз катары берилет. Бирок Арнис дагы жок дегенди кабыл ала албайт. Ал да сүйгөнүнө зомбулук кылат. Күч менен үйлөнүп, анын укуктарын тебелейт. Сюжет бою бир нече адамды жарадар кылат. Арнис аягында ырайымдуулук сезимин жаратат. Бирок бул ый менен коштолгон ырайымдуулук. Анын буга чейин жасагандарын унутпаш керек. Эгерде анын атайын күчтөр тарабынан өлтүрүлүшү, Медерди өлтүрүүгө аракет кылган учурунда авторлардын так билдирүүсү жана көрүүчүгө эскертүүсү мыйзамдын алкагында болуш керек деген болсо жакшы. Бирок Арнисти акырына чейин барууга чакырышы боюнча ойлоруна биз таптакыр кошула албайбыз. Сүйүүгө жетиш үчүн абьюзер болуш керек. Жок, абьюзер эмес. Мисалы азыр мындай бирөөгө мындай мамиле кылып койсоң эле абьюзер деген бир сөздү кармап алышкан да. Эмне ал абьюзер деген? Абьюзер деп Бул деген эми жанагы эгоисттин бир жаңы чыккан термини деп ойлойм мен оюмчачы. Эгоист адам өзүнүкүн бербейт, до конца турат, эч кимди укпайт, өзүнүн характерин көрсөтөт, өзүнүн ою менен гана эсептешет, башканыкы бир тыйын эме жанагы эгоист адам. Ошол экени жаңы термин экен да бул абьюзер дегенчи. Мен оюмча ушундай да. бирок ошол абьюзер характеринин болгондугуна байланыштуу аягында билип атпайбы? Кыздын эмне үчүн отказ алып аткандыгычы. Эгерде ал бала абьюзер эмес, жөнөкөй бала болгондо, кыз отказ кылса, теге бала Арнис кете бермек, а кыз тигинин курманды боло бермек да. Ооба. Ал жагы да бар да. Көрүүчү ал жагында ой жүгүч керек да. Көрүүчү жанагы финалга чейинкисин айтып берип атат, а финалдан кийинки моментти эске албай атат да. А кийинки моментке эгерде Арнис абьюзер эмес, лох болгондо, мисалы, анда кыз тигинин курманды кылмак да. Ошону эске албай атышат да. Эме деген барбы? Сүйбөгөн кыз болбойт, сүйдүрө албаган бала болот дегенге кошуласыңар деп. Ооба. Ооба. Баарыңар эле кошулуп атсаңар керек азыр. Биринчи кезекте эгоист менен абьюзер бул бирдей нерсе эмес. Болот мырзанын айтымында, эгоист же өзүмчүл бул тек гана өз оюн коргогон, башкаларды укпаган, өз пикирин гана урматтаган адам. Ал эми абьюзер же зөөкүр бул башка адамга карата зомбулук кылган адам. Физикалык, психологиялык, эмоционалдык же сексуалдык түрдө. Абьюзер көп учурда сындап, күнөөлөп, газлайтинг кылып, манипуляция жасайт. Жана кээде физикалык күч колдонуп көзөмөлдөйт. Демек Арнис жөн эле эгоист эмес. Ал так ошундай абьюзер.
Экинчи жагынан авторлардын эгер ал акырына чейин аракет кылбаса, кыз медердин кыйноолорунда калмак деген ою туура эмес. Жана чыгарманын авторлары мындай ойду берүүдөн алыс болушу керек. Тасмада Арнис өз терс аракеттер аркылуу Элизанын чыныгы сезимдерин ойготууга жетишет. Бирок ал чындыкка жетпей да калышы мүмкүн эле. Элиза тапанча коркунуч алдында да чынын айтпай койгондо, анда экөө тең өлмөк. Ошондой эле ал адамгерчиликтүү түрдө чындыкты билүүгө да аракет кылган жок. Кеминде жакшы шарт түзүп, ал менен сүйлөшүүгө аракет кылса болмок. Ал Элизанын жүрүм-турумун, кыял жоругун жакшы билиши керек эле. Адистерге кайрылса деле болмок. Биздин оюбузча, мыйзамды бузуп, башка адамдарга залакат тийгизгенге караганда жакшыраак жол болмок. Башкача айтканда, сүйгөн адам сүйүүсү үчүн акырына чейин эч нерсеге карабастан күрөшүүсү керек деген ой терс чакырык болуп саналат. Бирок бул жагдайдан тышкары, авторларды Кыргызстан үчүн өтө актуалдуу болгон абьюз мамилелер темасын көтөргөнү үчүн мактабай өтүү кыйын. Аячы ошол аял кишинин аягыла токтот, жетишет. Ушунча кылдык, токтотол жетишели деген максатта анан Аячы деген кинонун сценарийи жаралган. Мисалы, жакында эле бир жаңылыктар чыкты, бир 10 күн болуп калдыбы. Бир кызды, окуучу кыз экен, өзүнүн классташтары ушундай жаман ишке салып иштеп жүргөн да. Анан аны айтайын десе, теги сүрөт тартылган. О сүрөттү көрдүңбү? Чыгарам дейт. Ушул сүрөттү апаңа жөнөтөм дейт да. Жанагы кыз апасынан корккондон тигилердин курмандыгы болуп жүрөт да. Жанагы кызчы. Ошондой окуялар бизде өтө көбөйүптүр. Мисалы, кыз жигит болуп сүйлөшөт экен. Сүйлөшкөндөн кийин бала өзүнө ушундай бир видеолорду, сүрөттөрдү чогултат экен да. Анан тетигинде ол Арнисте окшоп кетем дегенде, анан жанагы сүрөттү көрсөтөт да. Видеону көрсөтөт. Эгерде сен менден кете турган болсоң, мой интернетке жары чыгат. Айтайын деген, ушундай учурда бизде менталитетпи же кандай билбейм, апа менен кыздын ортосундагы мамиле, мисалы, кыз апасы айтат да, бир нерсе болсо моюнду жылам, өлтүрөм, жөн жүр. Биз уят кылба. Жок, бизде кыздар, балдар биз ата-энебизден коркобуз да. Ошого мен айтат элем, ошо чакырат элем да ата-энелерге. Ошол кыздарыңар менен балдарыңар менен мындай сырдашкыла демекчимин да. Сырдаш сүйлөшкүлө, силер антип коркутпагыла дейчи. Аячы тасмасынын авторлары мурда негизинен комедиялар менен таанылган. 1,5 сааттын ичинде кыргыздын коомчулугуна тааныш көптөгөн кырдаалдарды көрсөтүп, коомдук көйгөйлөрдү, социалдык ажырымды жана иррационалдуу ой жүгүртүүнү мыкты чагылдырууга жетишишкен. Төмөндө аялдарды бардык көйгөйлөрү үчүн күнөөлөгөн учурлар бар. Ушун бар да сен күнөөсүң. Ушун сен күнөөсүң. Ушундай кошун аладың беле? Ушун бар сен айган болду. Мунун баарын сен күнөөлүүсүң. Кызыңдын баскан турганын нормально контролдош керек эле да. Ким менен жүрөт, каякта жүрөт. Ова, мен күнөөлүүмүн ушундайды дайыма. Ты же сама этого захотела. Свиданияга кел дегенде келдиңби? Келдиң. Сен өзүң калып атсаң, мен сага кантип жок дейин. Ар дайым баардыгын пара аркылуу чечүүгө аракеттер. Байке, чай пайыңызга бир аз тыштап кетейин. Жардам кылып койбойсузбу? Колунда бийлиги барлардын өз билемдик сезимдери. Очередная девочка попала в клеточку. Я с тобой разберусь! А я с любого дерьма вынесу, ты понял? Лично армап койгон. Өзүм сүйлөшөм аны. Байке, кандай болгон күндө дагы мыйзам деген бар. Мыйзам негизинде иш алып барабыз. Ага, тирүүлө бармакта бери. Өзүм сүйлөшөм аны. Аракет кылабыз. Айтор скриптониттин притон ырына визуалдык шилтеме. Социалдык тармактарда жашоонун идеалдаштырылган гана жагын көрсөтүү. Ата-энелердин балдардын каалоолорун эске албай, өз каалоолорун таңулоосу. Они нас знают, уважают. У него прекрасное образование, он работает на хорошей работе, он тебе все даст, весь мир покажет. Элиза, я же тебе добра желаю. Мама, пожалуйста, оставьте меня в покое. Ошондой эле ар кимге түшүнүктүү болгон башка сахналар. Сен Алгыстын атасы ким экенин билесиң? Жок,
Кыргызстанда 10 миллионер болсо, ошонун бири ушул кыз тантасы. Дагы жетирмең баштадың ба? Жетирбей эле. Так что нормальный изде. Кысылча күйөө болуп болушу мүмкүн. Алда кыздын убалдына калба. Ата-энесине кайтарып бер, балам. Эгер атаң тирүү болгондо сен ушундай ишке барат белең. Убал деген жаман болот. Балам, мен жөнүндө ойлойсуңбу? Авторларга чыныгы турмушта көрүүчүлөргө пайдалуу боло турган кадрларды кошкону үчүн ыраазычылык. Ошондой эле коомду жакшы жакка өзгөртүүгө чакырыгы үчүн рахмат. Албетте диалог жана зомбулуксуз ыкмалар менен болот деген үмүттөбүз. Адамдар жамандык кылган үчүн коркунучтуу эмес. Жамандык кылган адамды көрүп туруп унчукпай коюу коркунучтуу. Коомдогу зордук зомбулукка кайдыгер карабаңыз. Кыргыз киносун көрүңүз. Кайсы кинолордун талдоосун биздин каналда көргүңүз келерин комментарийге жазыңыз. Ошондой эле жаңы чыгарылыштарды өткөрүп жибербөө үчүн катталыңыз. Сиздер менен Evidence редакциясы болду. Келерки жолугушканга чейин. Sen ушун баарын башынан айткан жоксуң. Ушул болбогон нерсе. Экөөбүздүн сүйүүбүзгө, сезимдерибизге койгон ой максаттарыбызга тоскоол болмок беле.